Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бул тасманы катталуучуларыбыздын көпчүлүгү талдап берүүмдү суранып жатышкан. Ошондуктан бүгүн алардын да оюн угуп сурануучун четке какпай, Тынч деңиздеги согуш чек арасы аттуу тасманы көрөбүз. Андыктан сиздер тасманы көрүүгө даяр болуп, ботту кенен чоюп олтуруп калган болсоңуздар, баштай берели. Тасманын башында кадр сыртында сүйлөгөн адамдын сөзүн угабыз. Анын айтымында 2013 дүйнөгө бир чоң балей келип, деңиз астындагы жерден жарака пайда болуп, ал жерден чоң жырткычтар чыга баштайт. Аларды элдер кайдзу деп атап коюшчу. Жырткычтардын биринчиси пайда болгон кезде адамдар аны истребительдер менен жок кылганга аракет кылышып, андан кутулганы менен бул нерсе токтобой жырткычтар биринин артынан бири келе беришет. Анан дагы алардын ар биринин ар кандай өзгөчөлүгү бар болчу. Ошентип жырткычтар менен тынбай согушуудан күчү кеткен дүйнө эли биригүүнү чечишип, бардык мамлекет биригип Егер деген проект менен иштей башташат. Ал проект боюнча дүйнөдөгү окумуштуулар биригип чоң робот жасашып, аны жанагы жер астынан чыккан кайдзуга каршы чыгара башташты. Бактыга жараша бул проект ийгиликтүү болуп, адамдар жырткычтарга каршы куралын дагы таап алышат. Бирок ар бир маселеде татаалдык болбой койбойт. Ал роботторду сел-саяк деп аташып, аны бир адам башкара албагандыктан башкарууга 2 адам керек болуп, алар мээсиндеги эс тутуму аркылуу бири-бири менен байланышып, экөөнүн байланышы чогулуп, робот менен дагы биригип, башкаруучулар кандай кыймыл кылса, робот дагы так эле ошондой кыймылдарды жасачу. Ошентип Маршал Пендикоттун башкаруусу астында бул жолу кайдзуга каршы роботту башкарган ага энелер бар эле. Алар Райли менен Йенси. Экөө даярданып деңиз астынан чыккан жырткычка барса, ал жерде жарандык кеме жүрүптүр. Анда кемени дароо эле колго алып, аны куткарып калышат дагы жанагы жырткыч менен эле мушташа башташты. Катуу соккудан кийин суудан кайдзу чыкпай калса, аны өлдү деп ойлоп калышат. Бирок ал билгизбей эле суудан бир маалда чыгып келип эле роботту чекеден талкалай баштады. Көрсө робот менен башкаруучунун акыл эси бирге болгондуктан роботто кандай жаракат болсо, адамдын дагы ошол жерлери ооруйт экен. Өкүнүчтүүсү, жанагы жырткыч роботту талкалап жатып, башкаруучулардын бири Йенсини ал жерден жулуп эле өлтүрүп салат. Агасынан айрылган Райли роботтун ичинде жалгыз калып, акыркы күчү менен оң колундагы куралды ишке киргизет дагы жанагы жырткычты жок кылып салды окшойт. Бирок бул убакта робот менен Маршалдын ортосунда дагы байланыш өчүп калган эле. Бир кезде жээктердин биринде чоң ата менен небери атайын аппаратты алып алып темир издеп жүрүшкөн. Ошол замат эле алардын аппараты иштей баштап, деңизден жанагы чоң роботтун калдыгы басып келип, жээкке келип жыгылган соң эле анын ичинен Райли чыга келди. Мындан соң арадан 5 жыл дагы өтүп кеткен эле. Анда жер астынан чыккан жырткычтарда дагы ар кандай өзгөчөлүктөр пайда болуп, алар адамдар жасаган роботторго ийгиликтүү каршы көрсөтүп, көптөгөн роботторду жок кылганга жетишип калышыптыр. Анда саясатчылар Маршалдын сөзүн укпай, эми Егер деген проектиңерди жапкыла. Биз андан көрө деңиздерди бойлото чоң коргон курабыз. Аны жырткычтар бузуп кире албайт деп эле Маршалдын сөзүн укпай коет. Ошондой коргондордун биринде дагы каарманыбыз Райли ширетүүчү болуп иштеп жаткан болчу. Бир кезде сыналгынан берилген маалымат боюнча жанагы коргондордун бирин жырткычтардын бири тез эле бузуп кирип кетиптир. Бирок бул убакта дагы Маршал саясатчылардын айтканына карабай, Егер проектисин жаппай, роботтордун бирин жөнөтүп, коргонду бузуп кирген кайдзуну дагы жок кылып салышат. Бир кезде эле каарманыбыз иштеген жерге учак келип, анын ичинен Маршал чыкты. Көрсө ал ушул убактан бери Райлини издеп араң эле тапкан экен. Ал Райлиге: мен Егер проектиси менен акыркы үмүттө иш алып барып жатамын. Азыр биздин колубузда 4 робот бар. Анын бири 3-чү деңгээлдеги робот, сен болсо 3-чү деңгээлдеги роботтор менен иштешип жүргөнсүң. Ошондуктан сен мага керексиң десе, Райли: мен агамды жоготтум, эми бул нерсеге баргым келбейт. Сунушуңузга макул эмесмин десе, Маршал ага карап: кыргыз качан төшөктө жатып өлчү эле деген сөз бар экенин билесиң. Эгер биз каршылык көрсөтпөсөк, жакында кайдзулар бизди жок кылат. Ошондуктан каршылык көрсөтүп жүрүп өлгөнүң жакшы эмеспи десе эле, Райли ойлонуп калат. Биз бир аздан соң Райли Маршалдын сөзүнө макул болуп, аны менен барганын көрөбүз. Анда Маршал каарманыбызга даярдык жөнүндө түшүндүрүп, мурда жырткычтар жарым жылда бир чыкчу, кийин андан дагы тезирээк чыга баштады. Эгер бул эсебибиз менен барсак, жакында 8 мүнөттө бирден жырткыч чыгып турат. Ошондуктан биз бул жырткычтар чыккан өңкүрдүн өзүн жардыралы деп жатабыз. 4 роботубуздун эң акыркы үлгүсү Еврика деп аталат. Биз ага жардыргыч затты байлайбыз дагы ошол жака жөнөтөбүз. Калган роботтор менен силер коргонуу аракетинде болосуңар. Биздин башка аргабыз деле калган жок. Жакында жер жүзү жок болуп кетиши мүмкүн деп каарманыбызга өзүнүн ишмерчемин түшүндүрүп, жана ал жердеги окумуштуу башка роботтун башкаруучулары менен да тааныштырат. Биз буга чейин билгендей, бир роботту 2 адам башкарыш керек болчу. Ошондуктан Райлиге экинчи шеригин издешип, аны ар адамдар менен мушташтырып, күч жагынан жана акыл эс жагынан тең адамды издеп жатышкан. Бирок мушташкандардын бардыгы эле ага ылайык келбей, жеңилип кала беришкендиктен, Райли Маршалдын жанындагы жүргөн кыз Мориге
кайрылат. Сен бул адамдарды тандап келипсиң, бирок бирөөсү дагы мага ылайык да эмес. Андан көрө экөөбүз күч сынашып көрөлү десе, Маршал ал нерсеге көнгүсү келбей, бирок акырында макул болуп экөө ортого чыгып алып эле беттеше башташты. Ошентип эки каарманыбыз канчалык беттешкен сайын бири-биринен жеңилбей экөөнүн күчү бирдей экени байкалып, Райли ал кызды тандап, сен менин экинчи шеригим болосуң. Экөөбүз селсаяк роботун башкарабыз десе, Маршал такыр эле болбой койду. Анда эчтекени түшүнбөй калган каарманыбыз Мориге келип, эмнеге эле Маршал сени чыгаргысы келбей жатат? Деги себеби эмнеде сен роботторго оңой эле башкаруучу болсоң болгудай. Бирок Маршал эмнегедир сени коргогондой болуп жатат десе, Мори унчукпай эле кирип кетип калат. Биз ушул убакта Маршалдын мурдунан өзүнчө эле кан агып, ал чөнтөгүнөн чыгарган бир дарыны ичип жатканын көрөбүз. Бул убакта Маршалдын кол астында иштеген Ньютон деген окмушту. Атайын аппарат жасап ал жерге алып келип алган Кайдзунун мээсинин бир бөлүкчөсүнө улап, аппараттын экинчи бөлүгүн өзүнүн башына улайт дагы. Роботтун башкаруучуларындай мээсин Кайдзунун мээси менен бириктиргенге аракет кылат. Кызыгы анын иши оңунан чыгып, жырткыч буга чейин эмнени көргөн болсо баардык нерсени көрүп чыкты. Бирок бул тажрыйба өтө оор болгондуктан Ньютон өзүн жоготуп эле мурдунан каныга баштайт. Бул убакта роботту башкарууга даярданып калган Райлинин жанына экинчи башкаруучу келип, аны менен роботту башкарганга Маршал Мориге уруксат берип жөнөткөн экен. Ошентип экөө кийимдерин кийип алып эле даярдыкты көрө башташты. Бир кезде окумуштуулар Маршалды чакырып, болгон нерсенин баардыгын айтып бере башташат. Ньютондун айтымында бул жырткычтар өздөрүнүн каалоосу менен келбей, аларды бирөө башкарат экен. Анан да жырткычтар ар түрлүү болгону менен ичиндеги генетикасы окшош болуп, демек бул жырткычтарды атайын ойлоп табышып жөнөтүп турган болот. Анда Маршал мага мындан дагы көбүрөөк маалымат керек. Сиз бул нерсени дагы бир жолу кайталашыңыз керек деп жанагы окумуштууларга буйругун берип, эгер Кайдзунун мээси керек болсо менин бир тааныш адамым бар. Анын аты Ганнибал Чао. Ошого барып алып келгиле деп эле ал адамга жөнөтүп жиберет. Бул убакта эки каарманыбыз роботту ишке киргизип жаткан. Кызыгы бул робот буга чейин Райли агасы Йенси менен иштеп жүргөн робот экен. Аны Маршал бузулган жеринен таап алып келип оңдоп түзөп коюптур. Анда мындай нерсеге биринчи жолу түшкөн Мори алар эсти туму аркылуу бири-бири менен байланышып жаткан кезде, ал кичинекей кезиндеги кайдзулардын биринин качкандыгын эстеп эле ошол эсти тутумунан чыга албай коет. Анын бул кылган нерсеси үчүн чоң кырсык боло жаздады. Анткени көрүп жаткан эсти туму чындап эле болуп жаткандай элестелип, андан коргонуу үчүн роботту иштетип жибериши дагы мүмкүн экен эле. Бирок ал жерде карап турган жардамчылар токту үзүп, роботту дагы токтотуп калышты. Бул убакта шаарда Ганнибал Чаону издеп жүргөн окумуштуу Ньютон Маршал берген кагаз менен барып Ганнибалдын кеңсесин дагы таап алат. Ал жерден Кайдзунун ар кандай мүчөлөрүн көрүп аябай таң калып, бир кезде Ганнибал Чаого жолукса, ал өтө саркеч кийинген, тиштери алтындан жасалган адам экен. Бул убакта Маршалдын кеңсесинде ызы чуу болуп жаткан болчу. Анткени жанагы Еврика деген роботтун башкаруучуларынын бирөөсү чак ызы чуу кылып жатыптыр. Бул экөө роботту башкармак тушун өздөрүнүн эс тутумдарын башкара албай жатышат. Мен булар менен эртең беттешке чыксам эч кандай коргой деле алышпайт окшойт. Силер негизи бул жакта эмне кылып жүрөсүңөр деп эле эки каарманыбызга сайыла баштаган кезде, Райлинин жини келип эле Чак менен мушташа кетет. Райли Чакты оңой эле жеңе баштаган кезде Маршал ал жерге чыгып мушташты токтотуп, эки каарманыбызды өзү жака чакырат дагы Мориге мындан кийин роботту башкарганга чыкпайсың деген буйругун берет. Анда араң эле максатына жеткен Мори эмне кылышын билбей эле ал жерден чыгып кетти. Биз ушул убакта Моринин башынан өткөн окуяга кайтып, ал жанагы Кайдзудан качып жүргөн кезде роботтордун бири келип ал Кайдзуну өлтүрүп, роботтун башкаруучусу ичинен чыкса, ал биз билген Маршал экен. Көрсө бул Егер проектиси жаңыдан ачылганда эң биринчи башкаруучулардын бири Маршал болгон экен. Бир кезде эле ал жердеги мониторлорго белгилер чыгып, жырткычтар дагы пайда болгондугу жөнүндө маалымат келет. Анда Маршал адамдарын чогултат дагы 3 роботтун башкаруучуларын айтып, үчөөнү жөнөтүп жиберип, бирок эки каарманыбызды силер эч жака барбайсыңар деп эле калтырып койду. Бирок бул жолу кызыгы бир жырткыч чыкпай, эки жырткыч катарынан чыгыптыр. Эки жырткыч эки жактан келген роботторду көптөп эле тароо эле жок кылып салып, арасынан жалгыз Еврика калып эле жанагы жырткычтар менен мушташа баштайт. Ал бир кезде көкүрөгүн ачып атайын деп калса, жырткычтардын биринен түшүнүксүз бир жарыктык чыгып, ал толкун болуп таралып, роботтагы жана ток менен иштеген нерсенин баардыгы өчүп калат. Ошентип жалгыз калган Еврикадан дагы үмүт үзүлдү окшойт. Анда Райли Маршалга эми бизди жөнөтүңүз деле, Маршал эмне кылышын билбей калды. Бул убакта Ньютон Ганнибал Чаонун жанында жүргөн. Анда Чао жини келип эле Ньютонду куулай баштайт. Анткени буга чейин жанагы тешиктен бирден эле жырткыч чыгып жүргөн. Бул жолу эки жырткычтын чыкканынын себеби Ньютон алардын биринин мээси менен байланышкандыгы болуптур. Ошентип жанагы жырткычтардын бири шаарды көздөп жөнөп Ньютонду издеп, экинчиси болсо кыймылдабай калган Евриканын жанына келип эле туруп калат. Анда анын башкаруучулары Чак менен атасы эмне кылышын билбей Евриканын үстүнө чыгып, жарык берүүчү тапанча менен жырткычты атып салып, эми өлдүк окшойт деп турган кезде, артынан жарыктар чыгып эле Райли менен
менен Мори башкарган робот келип калды. Бул жолу ишке катуу киришкен Мори мурдагыдай болбой мунусунда өзүн жакшы башкарып, эки каарманыбыз биргеликте жанагы жырткыч менен көп убакыт мушташып акырында жок кылып салышат. Бул убакта жер тирөдө бекинип жүргөн Ньютонду жанагы жырткычтардын бири таап алат. Ал жерди ургулап эле казгылап акыры тешип алып Ньютонго жетейин деп калган кезде каармандарыбыз сел саяк роботу менен ал жерге дагы келип калышты. Алар суунун астынан Титаник кемесин таап алганбай туруп аны менен эле жанагы жырткычты чапкылашып, бирок бул жырткычты өлтүрүш канча дагы оңой болгон жок. Көрсө Кайдзудагы жыл өткөн сайын өнүгүп өсүп барганда жырткычтар пайда болуп, бул жолкусу оозунан кислота чачыратып, анан дагы роботту буту менен кармап алып эле канатын жайып учуп жөнөйт. Бирок бул нерсеге дагы каармандарыбыз даяр эле. Алар роботтун кылычын чыгарат дагы бир кезде учуп бара жаткан жырткычты ошол жерден эле экиге бөлүп салышты. Ошентип Еврика роботунун башкаруучуларын жана ал жердеги жашоочуларды куткарып калган эки каарманыбыз тез эле баатырга айланып кетет. Анда Маршал дагы алардын жанына келип өзүнүн ыраазычылыгын билдирип, бирок биз көп эле жыргай бербейли, биз мындан дагы чоң беттешке даярданышыбыз керек. Ошондуктан кайрадан даярдаңыла деп эле ал жердегилерге буйрукту берип эле өзүн олуттуп алып басып кетти. Окуядан кийин Ньютон кайрадан эле каннибал чабууга келип, мени өлөт деп ойлодуң эле, бирок мен өлбөй калдым. Сен болсо бул өлгөн Кайдзунун мага мээсин алып беришиң керек. Убадаңды аткар деп эле каннибал чабууга милдет кыла баштайт. Арадан бир аз убакыт өтпөй эле Кайдзу дагы тешиктен чыга баштагандыгы жөнүндө маалымат келет. Анда Маршал эки каарманыбызды даяр болгула деп Евриканын да башкаруучулары даяр болсун деген буйругун берет. Бирок буга чейинки беттеште Чактын атасы жарадар болуп калган эле. Ошондуктан ал бул жолку беттешке чыга албагандыктан ордуна Маршал мен чыгам деп келет. Бирок биз билгенден Маршал беттешке чыкса өлүп калышы толук мүмкүн эле. Анткени ал буга чейин беттештерге көп чыккандыктан радиациядан жаракат алып, ошондуктан дагы мурду тез-тез канап турат экен. Бул убакта эки окмуштуу жанагы Кайдзунун өлгөн жерине мээсине уланганга аракет кылып жатышкан. Анда Герман Ньютондун жанына келип, бул жолу сен эле уланбайсың, мен дагы уланам. Мен дагы жер жүзүнө жардамымды көрсөтөйүн деп эле экөө уланып Кайдзунун мээсиндеги маалыматтарды алышып, биз Маршалды эскертишибиз керек деп эле шашылып калышат. Бул убакта эки роботту башкарган каармандарыбыз деңиздин түбүнө түшүп, жанагы жырткычтар чыккан тешикти жардырууга жөнөп калышкан болот. Кызыгы ал жерде буга чейинки чыккан жырткычтар такыр эле каармандарыбызга кол салбай, аларды сырттан байкап эле ордуларында тура беришет. Анда Еврика роботундагы жарылуучу затты таштайын деп калса, ал жерге окмуштуу Ньютон шашылып келип, ал тешикти жардырбагыла деп эле кыйкыра баштайт. Анткени жырткычтар чыккандан кийин ал жердин эшиги жабылып калат экен. Ошондуктан жырткычтардын бирин өлтүргүлө да анын бөлүкчөсү менен кирип кетсеңер болот. Ичине кирип жардырмайынча мурдагыдай эле жардыруудан тыянак чыкпайт деп жаткан кезде жанагы тешиктен дагы бир жырткыч чыга келди. Бул жолкусу өтө чоң жана аябай эле күчтүү экен. Бир кезде эле роботторго жырткычтар кол салып, алар менен беттеш башталып кетип, Маршал бир аз ойлонот дагы башка чечим кылбасак болбойт экен. Силер буйругумду аткаргыла деп Райли менен Мориге буйрук берип, биз жырткычтарды өзүбүзгө тартып алабыз. Экөө сөзсүз бул ишти аягына чаргыла деп эле бир нерсеге даярдана баштайт. Бул убакта жырткычтар дагы Еврика роботуна карап эле жөнөй башташкан болчу. Анда Маршал менен Чак роботтогу жарылуучу затты даярдап, эки жырткыч келген кезде эле жардырып жиберет. Ошентип роботунун жарымы сынып, жарымы тирүү калган эки эле каарманыбыз калды. Алар жанагы өлгөн жырткычтардын бир бөлүкчөсүн алып эле ошол тешиктин ичине кирип кетишет. Анда эси ооп калган Морини куткаруучу кутучага салып, Райли ал жерден жөнөтүп жиберип, өзү болсо жарылуучу затты ырастап эле аны жардырганга камдай баштайт. Ошентип жырткычтардын уюгуна жеткен кезде жанагы жарылуучу затты 60 секунд таймерге коюп, өзү дагы куткаруучу кутуча менен ал жерден чыгып кеткен кезде катуу бир жарылуу болду. Ошентип биринчи куткаруучу кутуча суунун үстүндө пайда болуп, анын ичинен Мори чыгып, бирок Райлинин денеси куткаруучу кутучанын ичинен жансыз чыгат. Кантсе дагы бул жолу Американын адаттагы тасмаларындай эле ажал менен сүйлөшүп койгондой эле Мори бир аз ыйлап жиберсе эле Райли ошол жерде тирилип кетти. Ошентип баласы Чактан айрылган Геркулес ал жердеги элдерге биз жеңишке жеттик деп баардыгын куттуктап, элдер кубанып жаткан жерден тасмабыз да аягына чыкты. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анан да тасмабызды дос жарыңыздар менен бөлүшүүнү унутпай, кийинки тасмадан көрүшкүнчө ден соолукту жакшы караңыздар.